Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 7 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Кара Суу шаарына жакын эле жерде жайгашкан Присавай айылынын аяк тарабынан сатыла турган мына ушундай чоң мал сарай тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 15 соток. Анан туугандар, бул жерде суу, свет кеңири экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Лайктан басып коюңуздар, анан дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөткөңүздөр. Балким ушундай жери кенен болгон сатылуучу мал сарай издеп жүргөндүр. Так, мына жакта ушундай времянкасы бар экен, көрүп атасыздар. Бул времянканы кийин малчы ала турган болсоңуздар, ушул времянканы ошол малчыга тапшырып койсоңуздар болот. Өзү жашап, малдарды багып, кадимкидей сиздин ишиңизди жүргүзө берет. Же өзүңүздөр времянкада жашасаңыздар болот, варианттары көп. Бул времянка туугандар. Мал сарайыбыз болсо мына ушул болуп калат. Узун турасы 45ке 15 экен. Азыр көргөзүп берем бардыгын. Анан мына жакта болсо 2 кабаттуу жаңы салынган үйү дагы бар экен. Бүт бардыгы жакшы качествода болгон дейт. Анан азыр ээси өзү Кара Суу шаарында жашап, ошол жерде иштейт экен. Бул мал сарай үй бүт бардыгы жөн эле турат экен. Ошол себептен сатка коюп атам деп түшүндүрүп маалымат берди. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Туугандар, Кара Суу шаарынын жанында эле жайгашкан жанагы Савай деген айылды билесиздер, Савай айылына кирип түз жүрүп келгениңиздерде Присавай деген айыл башталат экен. Ошол Присавай айылынын эле аяк тарабында ушул мал сарайыбыз жайгашкан. Кировдун адыры деп коет экен туугандар. Кировдорго берилген адыр жер болуп калат экен. Кировдун адыры дей турган болсоңуздар, Кара Суулуктун бардыгы билет деп азыр ээси мага маалымат берди. Түшүнбөй калган болсоңуздар, ээсине чаласыздар. Местоположение жөнөтөт, же өзү дагы чалып сиздерге бир түшүндүрүп берет. Негизинен локациясы өтө сонун экен, абасы таза, тынч, сонун жерлердин бири экен. Караңыздар. Дыйканчылык менен алектенсеңиздер болот, кааласаңыздар мал чарбачылык менен алектенсеңиздер болот. Чөп, суу, свет бардыгы бар. Интернетте эле кадимкидей тартат экен. Мына туугандар, ушундай. Жери канча дей турган болсоңуздар, 15 соток. Суу, свет кеңири. Жолдору деле мына ушундай тегиз. Кара Суу шаарына тез эле барып келип турсаңыздар болот. Чек арасы ошол темир тосмонун аягынан башталат. Анан мына ошол темир тосмонун аягына чейин болуп калат. Уже мындай тосулуп даярдалып коюптур. Могул жерде көпүрөсү деле бар экен. Шаркырап суу деле өтүп турат экен. Машинаңыздар менен үйдүн ичине кирип келе берсеңиздер болот. Анан туугандар, бул жерде ээсинин суранышы боюнча мен азыр кыска нуска эле маалымат берем. Кимиңиздерге кызыккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, кимиңиздерге жаккан болсо, кийин келип албетте эле толук маалымат алып кетесиздер. Мына мен айткан бул жанагы времянка. Бул жакта болсо узун турасы 10га 11 болгон 2 кабаттуу үй. Камкыш, бирок сейсмопост колонналары бүт бардыгы орнотулуп, жакшы качествода салынган деп ээси мага маалымат берди. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган, айнек терезелер пластик, бирок эшик орнотулган, крышалары жабылган. Жалпысынан 6 бөлмөлүү үй, 2 кабат. Так, бул жагын эми көргөзбөй эле коеюн. Времянка. Анан үйүн деле көргөзбөй атам. Кийин кимиңиздерге кызык болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар келип албетте эле маалымат алып кетесиздер. Анан туугандар, лайктан басып коюңуздар. Дос таныш тууган уруктарыңыздарга ушул видеону жөнөткөңүздөр. Балким ушундай сатылуучу жери кенен болгон мал сарай издеп жүргөндөр. Мал сарай десе эле только мал сарай эмес, бул жакта времянка, бул жакта ушундай даяр 2 кабаттуу үй дагы бар экен. Караңыздар, мал сарай өтө кеңири. Акурлары, сливтери бүт бардыгы даяр. Үйүн деле көргөзүп берип коеюн сиздерге. Мына бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Үй 2 кабаттуу, 6 бөлмөдөн турат. Мына бул кире бериши. Мына жерден кийин лестница жасатып, 2-чи кабатка чыга турган жай экен. Бисмилла. Мына туугандар, бул дагы бир бөлмөсү. Ошондо мына биринчи кабаты өзүңүздөр деле байкап атасыздар, 3 бөлмө. Өйдө тарабы деле ушул сымал 3 бөлмө болот. Баасы болсо, канча дей турган болсоңуздар, $80,000 бааланды. Анан ээси деле айтып атат, жакшы кеми бар дейт. Өзүңүздөр деле билесиздер, айткандын басында эч ким сатпайт. Мына туугандар, бул жакта үйлөрдүн саны көп. Кийин келгениңизде көрүп кетесиздер. Ээси айтып атат, жакшы клиент болсо $70,000 берем дейт. Мындай наличка акчасы болсо дейт. Эми сүйлөшүп көрөсүздөр, балким 65ке деле береттер.
ээси менен келише аласыздар. Анан туугандар, могул жакта үйлөрдүн саны көп. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мына өзүм эле жашайм деп мырзалык болбоңуздар, бул жакта үйлөр көп. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун үй, времянка, чоң мал сарайды колдон чарбаңыздар. Жери 15 соток, документи так.